Профессорлар ушундай мантияга эркен ооба. Төкмөлөрдүн төрөсү Алтын көмөкөй Замирбек Үсөнбаев дал ушул Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 17 жыл эмгектенген. Акындык өнөр боюнча сабак берип, эчендеген шакирттерди тарбиялады. Мыктуу устаттын окуучуларынын алды учурда Кыргыз Республикасынын эл акындары. Көрсөң абалкың элдин мурасы мынан аксакал келсе төргенен. Айтыш өнөрүн алга сүрөгөн алпакынга ардактуу профессор наамын ыйгаруу чечимин окуу жайдын окумуштуулар кеңеши чыгарган. Ой атанамыз кут болсун, эң башкысы эл журтка өнөрүңүздөн кут болсун. Замирбек Үсөнбаевга тапшырып аткан ардактуу профессор наамыңар жалпы Кыргыздын кылымына жол басып, кыйынчылыкты көрүп, ашып бел ачып келген төкмөлүк өнөрүнө, дастанчылыкка, манасчылыгына берген баа деп ойлойм мен. Ошон үчүн ушул өнөр жашай берсин. Амин. Жаштар уланта берсин биздин жолду. Эч убакта ушу сүйүр үзүлбөй, ушул өнөрүбүз жашай берсин. Бул өнөрүбүз жашаса, Кыргыз эли да жашайт деген тилегим бар. Университеттин өнүгүүсүндө 20 жылдан ашык убакыт ушул университеттин куттуу аудиторияларында Замирбек агай болуп, устат болуп, Кыргыздын бир нече таланттарын таптап, тарбиялап, аларга кеңеш берип, өстүрүп, устаттык кылган. Анан жакынкы жылдары агайымы педагогикалык ишмердүүлүктөн алыстап, чыгармачылык менен алектенип жүргөн учуру биз ошол көп жылдык эмгегин, андан сырткары ушул кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө, салттуу музыканын өнүгүүсүнө кошкон зор салымын эске алуу менен биз университеттин ушул ардактуу профессорун берип коелу деп чечим кабыл алганбыз. Биздин университеттин эң чоң сыйлыгы ошол, ардактуу профессор деген. Агайдын ушул биздин университетке келип, сүйлөп, ырдап бергени бул чоң тарбиялык мааниге ээ деп ойлойм. Замирбек Үсөнбаев, Осмонкул Бөлөбалаев, Саякбай Каралаев, Ыбырай Туманов, Карамолдо Орозов, Коргол Досуевдин батасын, ал эми Ашыралы Айталиев, Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиевден өрнөк алып, заманыбыздын залкары болду. Кайталангыс таланттын баскан жолу, өмүрү кийинки муун үчүн үлгү. Мына бир кезекте биз ошо залкалардын жанында жүрдүк. Азыр эми эмгегибиз татыйбы? Эми татыйт го, ошон үчүн атап атат го. Бизди дагы Кыргыз эли залкар деп атап атат. Мун үчүн аван сабыр болсо да Кыргыз элине чоң рахмат айтам, баш ийип таазим кылам. Эгер устаттык жолун карай турган болсок агайдын, бул ардактуу профессорлукту тапшыруу өзгөчө мааниге ээ жана символикалуу бир өзгөчө баасы бар деп айткым келет. Ошол себептен агайдын жолун мына биз азыр шакирт тарбиялап улантып атабыз. Анткени пайдубалын, дуалын бекем тургузуп кеткен агайыбыз болгон, түптөп кеткен. Ошонун жолун шакирттери биз улантып жаткан учурубуз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3-2 даражадагы Манас орденинин ээси Замирбек Үсөнбаевдин эң биринчи эл алдына ырдап чыккан ыры атасы Алынкул Үсөнбаевдин Кыргыз элим Жынар Айкын Шүкүрбековдун жер жөнүндөгү теримеси болгон. Андан кийин Токтогулдун, Эшмамбеттин, Жеңи Жоктун, Алымкулдун, Калык, Осмонкул, Ысмайылдардын чыгармаларын, термелерин, айтыштарын аткарып атага алыска кеткен. Улуттук өнөрдү Америка Кошмо Штаттарына, Япония, Кытай, Швеция, Түркия өлкөлөрүнө чейин тартуулаган. Кыялың кызыл гүлдөйсүң, балам кыйкырып айтсам билбейсиң. Кызымдың алчы немедей кызыласың кирбейсиң, кыялыңдан алым кул бултукуңду кимдейсиң. Чыгармачылыкты бийик туткан асыл талант өлкө эгемендик алган жылдан баштап филармониядагы эл шайырлары фольклордук тобунун көркөм жетекчиси. Кийин Токтогул Сатылганов атындагы ушул филармониянын директору болуп эмгектенген. Чыгармачылыгында комузчуларга, улууларды эскерүү, жаштар жөнүндө терме, нан жөнүндө эмгектерин жаратып, Замирбектин ырлары аттуу ырлар жыйнагын чыгарган. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.